Assalomu alaykum urmatlı görmanдар. Сүйінші. Қырғызстандық мушкер Мунарбек Сейитбекулу Париж шаарында өтіп жатқан Олимпиада ойындарының финалына шықты. 57 килограммға чейинки салмақта қатышқан Мунарбек Сейитбекулу жарым финалда түбі кубалық, бирок Болгарияның атынан шыққан Хавьер Ибанес Диас менен беттешти. 3 раундтун жыйынтыгы менен кыргыз спортчусу финалга чыкты. Муну менен ал сенсация жаратып, жалпы кыргыз көрөрмандарын кубантты. Эми ал 10 августтан 11 августка караган түнү финалдык беттеш өткөрөт. Атаандашы дүйнө чемпиону өзбекстандык Абдумалик Халоков менен Сейитбекулу былтыр дүйнө чемпионатынын жарым финалында кезгелип, анда өзбек мушкери жеңишке жеткен. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Беттештен кийин Мунарбек буларга токтолду. Ойыңмен бөлүп койчу. Тамам спокойныйсың ғой. Нуга чыкпадыңбы? Аллах Таала берип, жеңил. Аллах Таала жеңил кылса эч ким оор кыла албайт. Ошого Аллах Таала берди. Кыйын болду бой өзү. Бирок Аллах Таала жеңил кылып бизге берди. Ошо Аллага шүгүрлөр болсун. Ошо мамлекетибизде жана башка кайсыл жакта болгон биздин мекендештер дуа кылып атышат. Бардыгына чоң рахмат. Дагы дуа кылып турсаңыздар, Кудай буйрса дагы көптөгөн ийгиликтерге жетебиз иншалла. Жарым финал алдында бокс федерациясынын вице-президенти Камчыбек Ташиев Мунарбекке телефон чалып колдоо көрсөткөн. Мунарбек, кандай? Жакшыбы балам? Жакшы. Мунарбек, уулум, мен саган айтып коеюн эми. Мына өтө чоң бир мелдештин алдында. Сен эгерде ушуга чейин өзүң үчүн, жакындарың үчүн боксташып келсең, бүгүнкү сенин чыга турган боксуң, бүгүнкү мелдешиң бүт кыргыздын намысын кармайсың, уктуңбу? Бүтүндө кыргыздын намысы азыр сенин колуңда турат. Намысты алдырбагын, уулум, макулбу? Сен эми бүгүнкү мелдешиң мамлекет үчүн болуп атат. Кыргыз мамлекети үчүн. Сен үчүн эстен чыгарба. Ушундай болбой кетип атканда тиштенип туруп, ачууңду келтирип туруп, кыргызча кылып туруп согушуң керек. Макулбу? Макулбу уулум? Биз сага ишенебиз. Сен биздин баатырыбызсың. Сен биздин мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун баатырысың. Макулбу? Кыргыз, бардык кыргыздын, кыргызстандыктардын намысы сенин колуңда турат азыр. Намысты бербегин. Кыргыздын баатыр кызы Айсулуу Тыныбекова бүгүн өз жүрүшүн баштады. Дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку чемпиону, Токио Олимпиадасынын күмүш медаль ээси, Азия оюндарынын 1 алтын, 2 коло медаль ээси, 81 финалда нигериялык Эстор Коловоле менен беттешти. Анда Айсулуу каршылашын 5-1 эсебинде утуп алды. Африканын чемпиону Айсулуу үчүн бир топ кыйынчылык жаратканы менен биздин балбан тажрыйбага салып, жеңишти илип кетти. Жарым финалда Айсулуу Тыныбекова америкалык дагы бир чемпиондукка талапкер болгон Кайл Миракл менен кезгелди. Беттеш өтө курч таризде өтүп, аягында 6-6 эсебинде жыйынтыкталды. Беттештин жүрүшүндө Айсулуу Тыныбекова 4 упайлык ыкма жасагандыгына байланыштуу упайлардын сапаты боюнча жеңишке жетти. Эми Айсулуу Тыныбекова кечинде саат 22:15 жарым финалда күч сынашат. Айсулуу Тыныбековага ийгилик каалап комментарий жазыңыздар.